Фуркаттын центринде жайгашкан, жеринин аянты 10 сотук болгон, жаңы салынган, жаңы ремонт болгон ушул үй сатылат. Таза суу, свет, септик бардыгы бар. Эң негизгиси жери 10 сотуктан ашык. Мына туугандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, жаңы салынган, жаңы ремонт болгон сонун үй экен. Анан үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Эч нерсе алып кетилбейт. Эки кабаттуу үйдө 3 санузели бар. Сырт тарапта местный септиги, анан запасной 2 тонналык кудугу деле бар. Фуркаттын центрине деле жакын. Ондар эч ким жашай элек, жаңы үйлөрдүн бири экен. Ылдый тарабында подвалы деле бар. Анан өйдө тарабында чердагы деле бар. Видеону аягына чейин сабыр кылып көрсөңүздөр, мен сиздерге азыр бардыгын көргөзүп берем. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Мына жерден Фуркаттын флагы деле көрүнүп турат экен. Фуркаттын круговойуна келесиздер. Анан мады тарапка туугандар 200 метр гана жүргөнүңүздөрдө мына чоң трассанын сол тарабында Көчөр ата Матышев деген мына ушул көчөнү көрөсүздөр. Ушул көчөгө кирип 200 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар, же 300 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар, ушул көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Чек арасы туугандар ушул жерден башталат. Бул жагы забор, ворота, анан жана дагы забор бар. Видеонун башында айтып коеюн, обмен алмашуу жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар же болбосо бир жеңил автоунааңыздар болсо, ээсине чалып сүйлөшүп алмашып алсаңыздар дагы болот. Үстүнө доплата кылып туугандар. Үй негизи өтө сонун экен. Жаңы үй туугандар. Эч ким жашай элек. Жаңы салыныптыр, жаңы сонун ремонт болуптур. Ылдый тарабына сары таш деп коет беле. Өйдө тарабы арка. Анан үйдүн алды корозу деле азыркы учурда пустой болуп турат. Кийин каалагандай кылып жайланышып аласыздар. Кааласаңыздар көчөдө кезиптер, кааласаңыздар времянка саласыздар. Жери кеңири пустой болуп турат. Анан сол тарапта мына 3 очоктун самордун местасы бардыгы бүткөрүлгөн, той топурду кеңири өткөрө бересиздер. Мына жерде болсо летний кухня. Жайындасы ушул жакта кухняда тамак көрсөңүздөр болчудай даяр экен. Үйдүн ичине дагы кирдим. Анан бул чоң үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, мына паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөдө бар. Подвалында печкасы дагы бар. Үйдү кеңири жылыта бересиздер. Сол тараптан баштай берейин. Бул менимче бир спальня окшойт. Бираз кичинекейраак бөлмө экен. Ылдый тарабын байкадасыздарбы? Мындай кымбат баалуу полу жыгач, электрөздөр пластик, темир тосмо менен ремонттору сонун. Бир сыйрылып кеткен, жаман болуп кеткен жерлери жок, бардыгы таптаса болуп турат. Так. Мына туугандар, караңыздар. Өтө сонун, өтө зор. Экинчи бөлмөсүн көргөзүп бердим. Менимче эки кабаты биригип бир 7 же 8 бөлмөдөн турат экен. Бул конок бөлмөсү. Анан туугандар, үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, эч нерсе алып кетилбейт. Бардыгын калтырат экен. Жакшы да туугандар, бардыгы жаңы, келесиздер, жашайсыздар. Анан 3 санузели бар туугандар. Өтө сонун, өтө сонун. Так, бул биринчи санузели. Мына, караңыздар. Өздөрү дагы уборка кылып таптаза кылып коюптур. Эч кандай бир косяк деле табылбайт. Домдогунай условияларды кылып койгон. Сырт тарапта местный септиги бар. Подвалга мына ушул лестница менен деле түшүп чыгып турсаңыздар болот. Мен эми азыр сырт тараптан эле подвалын көргөзөм. Сыртта деле подвалдын эшиги бар экен туугандар. Мына лестница менен жүрүңүздөр. Шашылбай экинчи кабатка чыга эле. Бул экинчи кабаттын коридору. Сол тараптан баштай турган болсок, ошондо бул 4-чү бөлмөсү болуп калабы? Так. Мына холл, телевизор, диван бардыгы бар. Бардыгы калат. Эч нерсе алып кетилбейт туугандар. Так, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Кресло бар да жаңы экен. Анан туугандар, эмнеге сатып атат экен деп барыңыздар эле кызык болот, Эмнеге сатып атат экен ушундай сонун үйдү деп. Негизи ээсинин өзүнүн башка үйү бар экен, мына ак тилек тарапта. Анан бул бош турган үйүн эми акча керек болуп сатып атат экен туугандар. Жаңы салынган, жаңы ремонт болгон үй. Шкаф, кровать бардыгы бар. Отоплениянын батарейкалары бар, электрөздөр пластик, бардыгы сонун. Так, туугандар, бул жагы дагы бир бөлмөсү. Өтө сонун, Мага лично жакты. Эң негизгиси жаңы туугандар. Эч ким жашаган эмес, жашай элек. Ушундай. Анан 3 санузели бар дедим го. Биринчи кабатында санузелин көргөзүп бердим,
Бул экинчи кабатынын экинчи санузелі эле. Истин жагыла турган бүт бардык жандай инструменттери бар экен. Бардыгын пландаштырып койгон экен. Так, бул жагы мына душ. Үчүнчү санузел, душовый кабина бар. Алар да кыйла кымбат болот билесиздер, а? Антондар, мына экинчи кабатын көргөзүп бердим, биринчи кабатын көргөздүм. Өйдө тарабында чердаги бар. Чердагынын бийиктиги 2 метрге жакын экен. Кыршалары чердактыкы жабылган. Каптар, бир чымчык эч нерсе кирбей турган болуп, сону тосуп коюптур. Анан айтып өттүм, 2 тонналык емкости дагы бар экен чердагында. Анан үйдүн мына каптал тарабында, арт тарабында 3 метрден место калтырылган, кеңири болсун деп. Так, эшикти ачасыздар. Анан подвал деле жилой экен туугандар. Ремонтторун кылып коюптур. Мына ылдый тарабы эле калган. Бул жагын эми кийин ламинат төшөп алсаңыздар эле, мына подвал деле Кудай буюрса жилой болуп калат экен. Айнек терезелери бар, подвалдыкы деле. Анан мына жакта кухнясын деле бүтүрүп коюптур. Караңыздар. Отоплениянын батарейкалары керек болсо мына подвалда деле бар. Так, мына жактан ошол үйгө кирип чыгып турасыздар. Мен жана көрсөткөн лестницасы. Анан мына жакта бир бөлмөсү бар. Бул не бөлмө дей турган болсоңуздар, мына туугандар. Топка. Ошол жерден от жагасыздар, үйүңүздөрдө жылытасыздар туугандар. Мага жаккан жери кеңири. 4 тарабы тең пескал болсо менен тосулган. Арка барата бардыгы турат. Мына 3 очоктун деле, кухнянын деле, сырыктачанын деле меселери бар экен. 2 участок, 2 кызыл китеби бар. 5 сотуктан 10 болуп калат жери. Жери 10 сотук документ боюнча, бирок фактически эсептегенде андан деле бир аз көбүрөөк чыгат деди. Эми туугандар, баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, жаңы үй, жаңы ремонт, эч ким жашай элек. Баасы $220,000 бааланды. Анан кеми бар, айткан баасында эч ким сатпайт, саткан дагы эмес.